Отечественный прокат. Атамекенди кинопрокат ирандык «Ромашка учкуч» мультфильм менен толукталды. Алматы шаарында IMAX Эсентай кинотеатрында чет элдик тасманын жабык көрсөтүүсү болуп өттү. Мультфильм балдарды талыкпай иштөөгө үйрөтөт жана анын жардамы менен алар бардык максаттарга жете аларын көрсөтөт. Мультфильм өмүр бою учууну үйрөнүүнү кыялдаган башкы каарман кичинекей кой Ромашканын жашоосун баяндайт. Ромашканын үй бүлөсү жана достору бул ишке ашпай турган кыял деп санашып күмөн кылышат. Бирок ага карабай кыялын ишке ашырууга жардам берген досторун табат. Ирандык авторлордун идеясы казак көрүүчүлөрүнө жакты. Мага бул ирандык мультфильм абдан жакты. Ал кыялдарга кам көрүп, аны сакташ керек экенин түшүндүрөт. Анда трактор асманга учуп кетти. Бул мени абдан таң калтырды. «Ромашка учкуч» мультфильмине келип көргүлө, ал баарына жагат. Баса тасмада күлкүлүү учурлар да көп. Биринчи мүнөттөн тартып эле көрүүчү башкы каарманга боору ооруп, Ромашка ийгиликке жетет деп үмүттөнөт. Мультфильмде бир нече музыкалык блоктор да бар. Биздин мультфильмдин көрсөтүлүшүн уюштурган Кинопарк компаниясына жана продюсер Эрлан Бухарбаевка ыраазычылык билдиребиз. Бул тарыхый окуя. Иран мультфильмдеринин Казакстанда көрсөтүлүшү биздин өлкөлөр ортосундагы узак мөөнөттүү маданий алмашуунун башталышы болот деп ишенебиз. Ирандык режиссерлор жана продюсерлер казакстандык компаниялар менен биргелешкен долбоорлорду пландап жатышат. Ал эми «Ромашка учкуч» мультфильми эки өлкөнүн маданий байланыштарын өнүктүрүүнү улантууда.